бирөө жарым алаканын жайып дуа кылам дегенде менин атым эске келсин деп жашайлы. Экөө бирдей эле. Амал болот, амалга жараша абал болот. Кыргыз бекер айткан эмес муну. Бир тамчы сууну бекер кетирсең феншуй деп Кытайлар деле айтат экен. Суу тамчылап турган үйдө береке болбойт да. Мындай кылбайлыбы? Ким 10 миллиард деген барж көтөрүп коелучу. Өлүм деген бар нерсе. Абайлайлычы. Кыргыздын колуна таш тийбесин, көзүнө жаш тийбесин деп. Таш тийгенде башкалардын танкандырууну качат экен. Бизге танкандырып көрөт экен да мындайчы. Анан дагы бирдекен айтайын. Эркек баланы сүйгүлөчү. Кызды эмес, эркек баланы сүйгүлө. Неге билесиңерби? Анткени кыз ансыз деле сүйдүрүп алат. Ассаламу алейкум. Аманчылыкта, тынччылыкта бөлүшкөнгө шүгүр айта албайм. Ушундай ысык күндөрү элдин баары сыпыйлай салып жүргөн да мага окшойт. Ушундай ишти уюштургандарга чоң рахмат. Жалаң эле эс алайын, жыргайын, ойноюн, сезонунда Туркияга барайын, Испанияга барайын, көлгө түшүп жыргайын деген сезмен алыс кете албайбыз. Биз эмнегедир окуган мезгилде өзүчө билип алганбыз, эс ала турган